Мен Самат Толукбай, улуу көчмөндөрдүн жашоосун изилдөөчү журналистмин. Жана алардын урпагымын. Ата-бабаларыбыз төрттүүлүктүн камын ойлоп, ушул улуу талада көчүп конуп жүрүшкөн. Анткени алар үчүн негизги байлык көзү мал болгон. Эзелки малчылардын азыркы урпактары кандай? Учурдун мал чарбачылыгы кандай өнүгүүдө? The School of Nomads өткөндү изилдөө менен бүгүнкү жашоону түзүү, ал аркылуу жаркын келечекти куруу. Бүгүнкү көрсөтүүдө төө багуу көчмөндөрдүн байыркы өнөрү, төөнүн сүтүнөн жасалган бал каймак, төө сүтүнүн дарылык касиеттери. Биздин элде жылкыдан кийин эле өзгөчө кадырлаган жандыгы төө болуп эсептелет. Нары бардын малы бар деген макал бекеринен айтылбаса керек. Бул көчмөн тиричиликте төө жаныбарынын мааниси чоң болгондугун айгинелеп турат. Төөнүн жүнү менен терисинен кийим тигилип, сүтү суусундук, ал эми эти аш болгон. Бул жаныбардын дагы кандай пайдасы бар? Бүгүн мен бул улук жаныбардын асыл касиеттери менен, анын пайдалуу сүтүнөн даярдалган бир нече өнүмдөр менен жакыныраак таанышмакчымын. Бул жаныбарлар чөлдү жана ээн талаада жашоого ыңгайлашкан. Ушул себептен Казакстандын талааларында бул жаныбарды багып өстүрүү кыйынчылык жаратпайт. Төөнү эл ичинде талаанын кемеси деп атап келишкен. Бүгүн мен Алматы облусундагы Акшы жергесиндеги төө баккан Өтемис Махановдун үйүнө келдим. Саламатсыздарбы? Апа, иштериңиз жакшыбы? Ассаламу алейкум, ата. Алейкум салам, балам. Менин атым Самат болот. Мен биздин элдин салттуу мал чарбачылыгын изилдеп жүрөм. Бүгүн сиздердин чарбаңарга атайын төө багууну үйрөнүп, андан алынган түрдүү азыктар менен жакындан таанышып, даам татып, бир күн жардамчы болоюн деп келип отурам. Сүтүнөн башка, шубатынан башка, кымыранынан башка, одан да башка нече түрлүү өнүмдери бар экен. Солардын баардыгы менен таанышайын деп, бир күн сиздерге көмөкчү болайын деп. Ата, мага баардыгын көрсөтүп үйрөтөсүзбү? Кош келиптирсиң. Алыс жолдон келдиң. Биринчи мына бул суусундукту ичип, дем алып ал, балам. Андан кийин шашпай баардыгын үйрөтөм. Төөнүн сүтүнөн кандай азыктар жасалат, баарын көрсөтүп берем. Жакшы сунуш экен. Абдан суусап келдим эле. Бул кымыран деген суусун. Иче кой, балам. Өтө даамдуу экен. Суусунум канып калды, ата. Эми жумушка киришелик. Эмнеден баштайбыз? Жумушка киришсек, неден баштайбыз? Ал энди биринчи балам. Биринчи төөнү саагандан баштайлы. Андан кийин кандай чөп жем беребиз көрсөтөм. Бул жаныбарды кантип багуу керектигинин сырларын айтып берем. Бана бакканын, баптаганын көрсөтөм. О, жакшы болот. Анда ишке киришелик. Ооба, жүрү, балам. Рахмат, апа. Жакшы. Өтемис атанын 200дөн ашык саан төөсү бар. Ал бала кезинен мал багып өскөндүктөн мунун сырын жакшы өздөштүргөн. Бүгүнкү күндө мал багууну өз кесибине айландыруу менен төө багып, бээ байлап, жергиликтүү калкты шубат, кымыз, суусундуктары менен камсыздап келет. Казак болгондон кийин жылкы баласын башка жандыктардан жогору коерубуз анык. Бирок Өтемис ага үчүн төөдөн өтөр жаныбар жок экен. Жалпы мына түйө малы балам бул улук дейди. Казак эли байыртадан эле төөнү улук жаныбар катары кадырлап келишкен. Башка малдан аны жогору коюшчу. Төөнүн пирин ойсул ата деп коюшат. Ойсул деген бул жаныбарларды коргоп, көбөйткөн адам болгон, балам. Урмаган, сокпаган. Мисалы сиерди жеңге баба осундайлар бар го энди. Төө касиеттүү мал. Ал айлап чөп жебей, 40 күн бою суу ичпей жүрө алат. Ошон үчүн аны ойсул деп атап коюшат. Бул өтө чыдамкай, көтөрүмдүү деген терең маанини берүүчү сөз. Ойсул болот да, түйө ойсул болот. Ойсул деген өзүнө чыдамдуу, төзүмдүү деген сөз. Онун мағынасы терең.
Төө күчтүү, чыдамкай жана ошол эле учурда тил алгыч жоош жаныбар. Ал негизинен жайытта өзүнө чөп таап жеп, багууда эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Төө башка мал жебеген катуу тикендүү өсүмдүктөрдү дагы тандабастан жей берет. Күндүзү талаада жайылып, түндөсү күйшөп жатат. Бул жаныбар бир топ күн бою суу ичпестен чыдап жүрө берет. Өркөчүндөгү майларды энергия алуу үчүн колдонот. Мен баягыда естибедим. Мынау СССРдин убагында уран шахталарында иштеген жумушчулар төөнүн сүтүн ичип, этин жеп жана анын жүнүнөн жасалган кийимдерди кийишчү деп укканым бар. Ошол жерде иштегендерди Москвага изилдөөгө алып барышканда эч кандай нурланууга кабылбаганы аныкталган. Бул төөнүн касиетинин айкын мисалы деп айтсак болот. Байыртадан бери эле көчмөн элде төө өзгөчө орунду ээлеп келген. Ал эми казактар мына ошол көчмөндөрдүн урпактары болгондуктан ал биз үчүн ыйык жаныбар катары саналат. көшпенді қазақтың бізде есі мына енді ұрпағымыз ғой балам. Бұның орны бөлек балам. Казакстанда бир өргөчтүү жана эки өргөчтүү төөлөрдү багышат. Төөнүн ургачысы инген, ал эми эркегин бура деп аташат. Бир өргөчтүү төөлөр ысык аба ырайына чыдамдуу келип, суукка ыңгайлашкан эмес. Эки өргөчтүүлөр болсо жайкысын ысык жана кургак, кышында аяздуу климатка жакшы туруштук беришет. Төө орточо 30-35 жыл жашайт. Бул убакыт ичинде төөнүн өргөчүндө 100 килограммга чейин май чогулат. Сүтү жакшы инген күнүнө орточо 10 литрге чейин сүт берип, саан мезгили 15-16 айга созулат экен. Бир төө 300 килограммга чейин жүк көтөрө алат. Азыр биз жумушту төөнү саагандан баштайбыз. Бул күнүнө 4 жолу саалат турбайбы, ата? Ооба, 4 ирет сайбыз. Булар жаңы ботологон төөлөр. Жалган Куран айында эле туулушкан ботолор көбүрөөк сүткө муктаж. Ошондо кандай сайсыздар? Тартиби кандай? Төөнүн эмчеги уйдукуна окшош 4 болот. Негизи бир төөнү эки жагынан 2 киши сайт. Азыр ботону бир жагынан эмизип коебуз дагы, экинчи жагынан бир эле саанчы сайт. Кийинки айдан тартып 2 саанчыга өтөт. Кәдеше буну бир жагын эмизип коебуз да, бирок саанчы сабады адеше. Эми келесі айдан баштап 2 саанчы сабады. Ботолордун міндетті түрдө Ботолорун сөзсүз түрдө эмизүү керекпи? Ооба, сөзсүз эмизүү керек. Анткени инген ошондо сүтүн жакшы ийип берет. Иймейинче сүт чыкпайт. Иймей ол сүт бермейди ғой. Бота иймеу керек. Оны айтканда денеси бар босоо керек. Мына ийди деген сол сөз. Ийди деп. Бир сааганда канча сүт берет? Ар кайсы төө ар кандай сүт берет, балам. Көбүнчө 1-2 литрден беришет, бирок сүттүү төөлөр дагы болот. Алардан 10 литрге чейин сүт чыгат. Бир сааганда 3-4 литр сүт бергендери дагы бар. Рас келдиң, балам. Ары жакта турган төөнүн аты Рита. Азыр ошонун ботосун кое беребиз. Сен ошону саап көр. Ошондо ар бир төөнүн аты барбы? Ооба, сөзсүз. Бизде 80 төө саалат. Алардын ар биринин аты бар. Мен төө жаныбарын жанымдай жакшы көрөм. Көрдүңүздөрбү? Бул жактагы ар бир төөнүн өзүнүн ысымы бар экен. Азыр биз Рита аттуу ингенди саайбыз. Алгач ботосун кое берип, ийитип алабыз дагы бир жагына туруп сааганга киришебиз. Сен дагы сайсыңбы? Азыр мен биринчи кантип сааш керек экенин карап үйрөнүп алайын. Андан кийин ингенди саап көрөйүн. Мына кызык, ар бир ботонун ысымы бар жана алар өз аттарын жакшы билишет. Алардын атын атап чакырсаң дароо келет. Өтемис ата төөлөрүнө көбүнчө сүйүктүү тасмаларындагы каармандардын аттарын ыйгарат экен. Мунун эч кандай жаман жери жок деп ойлойм. Анткени биз дагы өз балдарыбызды ушул өзгөчө жаныбарларга салыштырып, бото көз, ак бото, нар кыз деп ысымдарды берип келе жатпайбызбы? Булар чындыгында эле өтө жоош жаныбарлар экен. Өз орундарынан жылып дагы коюшпайт. Андыктан колума чакамды алып, мен дагы сааганга кириштим. Буга чейинки көрсөтүүлөрүбүздө бир нече чарбаларга барып уйларды, бээни жана төөлөрдү саап көргөндүктөн тажрыйбам бар десем болот. Манжаларым дагы эби келип, сааганга көнүп калган сыяктуу.
Мына 2 литрдей сүт чыкты. Биринчи төөнү саап бүттүм. Эми кийинкилерине кезек келди. Төө саган андай деле кыйын жумуш эмес сыяктуу. Азыр мына бул чаканы толтурууга аракет кылам. Төөнүн сүтү көчмөн калктын негизги суусундугу болгон. Анын курамы уй менен бээни сүтүнөн өзгөчөлөнүп турат. Мында 4,5% белок болсо, анын ичинде казеин 3,2%, альбуни менен глобулини 1,2% түзөт. Төөнүн сүтү минералдар менен пайдалуу заттарга өтө бай болот. Муну менен катар төөнүн сүтүндө бактерияларды өлтүрүп, алардын өсүүсүнө жол бербей турган заттар дагы жетиштүү деңгээлде кездешет. Мунун натыйжасында ал жакшы сакталып, ичкен адамдын ашказанына жагымдуу таасир берүүчү пайдалуу азык болуп саналат. Түйөлөрүмүздү толуктай сабып бүткөндөн кийин боталардын Төөлөрүбүздү саап бүткөндөн кийин ботолордун алдына сөзсүз түрдө жем чөп салышыбыз керек экен. Азыр мен алардын алдына улпак салам. Жакшы жетилмейинче ботолорду жайытка чыгарбай кармашат экен. Ошол себептен алар толук кандуу өсүп жетилиши үчүн жем чөптөн аябай беришет. Мен акырды толтуруп ботолорду чакырдым, бирок алар тамакка ашыгышкан деле жок. Анткени бир аз мурда эле энелерин эмип алышпадыбы? Азырынча кардылары ток. Бир аздан кийин жей башташса керек. Мен болсо чөптөрдү салганга киришейин. Акырга чөп салдым. Эми азыр ботолорду сыртка чыгарабыз. Алар мени качан чыгарасың дегенсип чыдамсыздык менен күтүп жаткан өңдүү эшикте шыкалап карап турушат. Келгиле ботолор, азыктанабыз. Чыга кой. Тамактанабыз. Чыга кой. Жемге карашпаса дагы чөптү бардыгы талашып жеп жатышат. Мүмкүн буларды дагы жайытка чыгарууга мезгил келген чыгар. Эмнеси болсо дагы алар мен салган чөптү жеп жатышканына абдан кубанычтамын. Негизи жаңы туулган бото өзгөчө камкордукка муктаж болот экен. Ал туулгандан кийин бир жумага чейин бутуна толук тура албайт дешет малчылар. Ошол себептен чарбанын кожоюндары аларга өзгөчө көңүл бурушат. Айрым учурларда кол менен дагы сүт беришет экен. Ал эми бул ботолор болсо ал убактан өтүп тыңып калышкан. Бойлору дагы өсүп, бир аз эттенип, өз алдынча оттоого даяр болуп калгандай. Ботолорум шашпай чөп жей беришсин. Ал эми мен болсо сааган сүтүмдү апаларга алып барып, алардан кандай азыктарды даярдоого болорун үйрөнөйүн. Апа саламатсызбы? Амансыңбы? Апа саламатсызбы? Амансыңбы? Иштериңиз жакшыбы? Аман-соо турабыз, жакшы. Апа, мен төөнүн сүтүн саап келдим. Мен мындан шубаткана даярдала турганын билем. Төөнүн сүтүнөн көп азыктар даярдалат. Курут, иримчик, бал каймак дагы жасоого болот. Анда көп азыктар чыгат турбайбы? Ооба, түрдүү азыктар чыгат уулум. Азыр сиз эмне жасап жатасыз? Мен ушул төөнүн сүтүнөн бал каймак бышырып жатам. Бал каймак деген кандай азык? Бал каймак бул сүттү жай отко бышырганда, ал саргарып, коюлганда даяр болгон азык. Коюлат, сол кезде бал каймак болот. Ошондо сиз сүттү казанга коюп, астына от жагып кайнатат экенсиз да. Ооба, от жагып бир топко кайнатканда, анан бал каймак даяр болот. Мына саргарып келе жатат, көрдүңбү? Демек, толук даяр болгондо сапсары болушу керек экен да. Ооба, сүт сапсары болуп калат. Муну тынымсыз аралаштырып отуруу керекпи? Ооба, сөзсүз. Анда мен сизге от жагып берип жардамдашайын. Казанды ысытып, бал каймак бышыруу үчүн отту алоолонтуп жагуунун кажети жок экен. Болгону көң калап коюп, бир калыпта кайнатуу керек дейт апалар.
сүт жай отко кайнап отуруп андагы болгон суюктуктары бууланып чыгып кетип, коюу каймагы гана калышы керек. Мунун эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Болгону чыдамдуулук менен убакыт гана талап кылынат. Бал каймак толук даяр болушу үчүн ага 2 сааттай убакыт кетет. Мына апа от жанып жатат. Ой, рахмат уулум. Мен аралаштырып көрсөм болобу, апа? Кел, аралаштыра кой. Ушундай аралаштыра беремби? Ооба, аралаштыра бер. Ошондо сүт түбүнө жабышып калбашы керек да, Ооба, бирок баары бир аз жабышып калат. Ал эч нерсе деле болбойт. Мындай даамды жасаганды кайдан үйрөндүңүз эле, апа? Муну ата-энем үйрөтүшкөн. Казак эли баяртадан эле ушундай даамдарды жасап, жеп келишкен да. Казак не істеген? Осындай мен күн көрген. Ата-энеңиз дагы төө багышчу беле? Түйе баккан. Ооба, алар дагы төө багышчу. Демек, бала кезиңизден эле төө көрүп чоңойгон экенсиз да. Ооба, бала кезимден эле көрүп өскөм. Кайнап жаткан сүт ташып кетпеши үчүн аны тынымсыз аралаштыруу керек экен. Бал каймакты ата-бабаларыбыз дал ушундай ыкма менен кайнатып бышырышчу. Азыркы күндө заманбап кожойкелер ага ар түрдүү кошулмаларды кошуп жасашат. Мисалы, бир жумурткага бир аз кант кошуп, чалып, кайнап жаткан каймакка аз-аздан куюп аралаштырылат. Муну каймак коюу болсун үчүн кошушат экен. Биз болсо азыр эч нерсе кошпостон байыркы ыкма менен бышырып жатабыз. Апалардын айтымында таза сүттөн жакшы бышырылган бал каймактын өзүнүн өзгөчө даамы болот. Буюрса азыр андан даам татып көрөбүз. Биздин бал каймагыбыз сап-сары болуп бышып калды окшойт, апа? Ооба, даяр болду. Кана ооз тийип көрчү. Дароо казандан эле даамдап көрөйүнбү? Ооба, даамын көрчү кана. Азыр мен өзүм жасаган бал каймакты ооз тийемин. Чын эле абдан таттуу экен. Сонун бал каймак болуптур. Эми муну идишке куюп, дасторконго кое берсек болот. Ыдыска куюп, дасторконго кое берсек болот. Ооба, кое берсек болот. Тамаша. Кандай сонун. Байыркы мезгилде бал каймакты ашказан ооруларын айыктыруу үчүн дагы колдонушчу экен. Бул үчүн жаңы саалган төөнүн сүтүн жарым сааттай казанга кайнатып туруп, ага сары май, бал жана кызыл мурч кошуп алып, өтө коюлганга чейин кайнатышкан. Ушундай ыкма менен жасалган бал каймакты күнүгө 2 жолу бир аш кашыктан жесе, ашказан илдетинен арылууга болот дешет. Апа, мен бал каймак жасаганды үйрөнүп калдым окшойт. Эми сизге жардамга келдим. Мен шубаттан курут жасап жатам. Төөнүн сүтүнөн дагы кадимки эле кургатылган курут жасаса болобу? Ооба, мындай курут ачыган шубаттан даярдалат. Апа, ал кандай жасалат? Чоң казанга куюп алып, от жагып кайнатабыз. Кайнап чыкканда анын сары суусун бөлөк, каймагы бөлөк болуп бөлүнүп калат. Ошондо анын суусу агып кетсин үчүн атайын капка куюп алабыз. Суусунун баары агып бүткөндө мындай коюусу калат. Ага туз кошуп анан курут даярдалат. Уйдун сүтүнөн дагы курут ушундай ыкма менен жасалат эмеспи? Ооба, уйдун сүтүнөн дагы ушундай жасалат. Анда мен сизге жардам берейин, апа. Негизи курут жасаганды билем, бирок төөнүн сүтүнөн курут жасаганды биринчи жолу көрүп жатам. Төөнүн сүтүнөн ушунча көп даам жасаларына таң калып отурам. Алып жасай берсем болобу? Ооба, ала бер. Элибиз баяртадан курутту койдун, эчкинин, уйдун жана төөнүн сүтүнөн жасашчу экен. Бардыгынын жасоо ыкмасы бирдей. Анын ичинен төөнүн сүтүнөн даярдалган курут ден соолукка эң пайдалуу болуп саналат. Окумуштуулардын айтымында куруттун пайдасы сүзмөгө караганда алда канча жогору. Апа, экөөбүз курутту жасап бүттүк. Эми муну эмне кылышыбыз керек? Эми муну кургатышыбыз керек. Кантип кургатылат? Курутту табагы менен коюп койсок эле өзү желге кургап калат. Желге кургагандан кийин курут даяр болот. Башка эч нерсе кылуунун кереги жокпу? Башка эч нерсе кылуунун зарылчылыгы жок.
Курут көгөрүп кетпей жакшы кургасын үчүн аны улам оодарып туруу керек экен. Даяр болгон курут кычкыл, түсү апапак болот. Казак элинин ырымы боюнча курга элегинде курутту жегенге болбойт экен. Эгерде курга элек курутту алып жесе, жаан жайт деген ишеним бар. Ошол себептен өзүм жасаган куруттун даамын тата албай калдым. Көп жылдардан бери төө багып жүрүп, Өтемис ата бул жаныбардын сүтүнүн пайдалуу касиеттерин жакшы билгенден кийин чарбасында атайын бул суусундук менен эмдөөчү үй дагы салган экен. Окумуштуулар дагы төөнү сүтүнүн дарылык касиеттерин тастыктап келишет. Ал боор жана ашказан ооруларын дарылоодо жакшы натыйжа берип, жалпы организмдин илдеттерге туруштук берүүсүн жогорулатат. Орто кылымдагы белгилүү дарыгер Авиценна адам баласына пайдалуу баардык заттарды чөлдөн табууга болот деп жазган. Ал эми төө дал ошол чөлдө өскөн өсүмдүктөр менен тамактанаары белгилүү. Ассалому алейкум, ата. Алейкум салам. Ата, бүгүн ушул чарбада жардамчы болуп жүрөм. Бүгүн сиздерге берилип жаткан сүттү өз колум менен саап келдим. Сиздерге жакшы дары болсун. Айтканың келсин. Азыр сизге өзүм куюп берейин. Ата, сиз буну кандай дертке кабылдап жатсыз? Ата, сиз муну кайсы дартка дава катары ичип жатасыз? 1 жылдан бери ооруп калдым. Түндөсү таптакыр уйку жок, кыйналып жүрдүм. Бардык анализдерди тапшырып, МРТ тапшырсам, боорумдун астында шишик бар экени аныкталды. Дарыгерлер химия менен дарыланууну сунушташты. Мен андан баш тарттым. Анан балдарым бул жай тууралуу угуп калышып, алып келишти. Сону текшерип, сөйгө химияга бар деді, химияга бармадым. Осы балалар осы кісіні естіп, осы кісіге барсаң қате жарайды деп. Сонымен осы кісіге келдім мен. Негизи мурда шубат ичип көрдүңүз беле? Ооба, ичип жүргөм. Дарылангандан баштап анын касиети сизге жардам берип жатабы? Ооба, мунун дарылык касиети дароо эле сезилди. Жанагы шишигим акырындан тарай баштады. Кудайга шүгүр, өзүмдү жакшы сезип калдым. Табай енді. Денсаулык жакшырап келет. Байыркы мезгилде табыптар төө сүтүнүн дарылык касиеттерин жакшы билишип, аны түрдүү дарттардан айыктырууда пайдаланышкан. Бул суусундуктун курамында кальций, темир, магний сыяктуу бир катар микроэлементтер жана фосфор менен күкүрт бар. Бул жерде дарылангандар күнүнө 4 маал жаңы саалган төө сүтүн жылуу кезинде ичишет экен. Ата, бул жердеги медайымдар сиз дарыланууга жаңы келгениңизде чачтарыңыз аппак болчу. Төөнү сүтүн иче баштагандан тартып карарып калды дешет. Ушул чынбы? Ооба, чачтарым апапак эле. Бул жерде 1 ай жатып дарыланып үйгө барсам, уулум ата чачтарыңыз карарып калыптыр дейт. Чын эле карасам, арт жагынын бардыгы карарып калыптыр. Ооба, байкалып турат. Кудайга тобо, төө сүтүнүн ушундай касиеттери бар экен. Сондай касиеттери бар экен. Өз көзүм менен көрүп, мында дарылангандардын чыныгы окуяларын уккандан кийин төө сүтүнүн дарылык касиеттерине толук ишендим. Бул жерде дарыланып жаткандарга тезирээк сакайып кетишин каалайм. Өтемис ата, бүгүн эртеден кечке чейин сиздердин жаныңыздарда жүрүп, көп нерсени үйрөндүм. Касиеттүү төө жаныбары менен жакындан тааныштым. Анын сүтү жүздөгөн ооруларга дары экенине дагы күбө болуп отурам. Бир топ адамдарды олуттуу илдеттерден дарылап айыктырып жаткан экенсиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Аман болуңуздар ата. Сиздерден көп нерсени үйрөнүшүм керек экен. Буюрса сиздерге дагы келип кетем. Сиздерден энди үйрөнөтүнүм көп экен, әлде буйртса келе жатар. Рахмат, өзүң төөнү саап, көп нерсени өз көзүң менен көрүп, үйрөндүң балам. Ар качан жолуң шыдыр болсун. Жакшы балам, ал эми. Аман болуңуздар. Чоң рахмат, аман болуңуздар. Буюрса сиздерге дагы келем ата.
артка кайтып бара жатып жана өзүм сааган төөлөрүм жайылып жүргөнүн көрдүм. Чындыгында эле булар келишимдүү, күчтүү, өзгөчө жаныбарлар экен. Кичине кезимде чоң энем чекемден жыттап, нар бол уулум деп тилечүп эле. Ал сөздүн маанисин эми түшүнүп отурам. Башка жаныбарларга караганда төөнүн тулку бою бийик, пайдасы зор болгондуктан энем мени дагы ушулардай мартабасы бийик жана эл жерине пайдасы тийген эр азамат болсун деп тилек кылса керек. Бардыгыбыз нар бололук, бар бололук.